Бишкекте автобус сүзүп кеткен кыз ооруканада казолгонун милициядан маалымдашты. Окуя бүгүн саат 14 шамасында Чүй проспектисинде болгон. Кырсыктан кийин 18 жаштагы кызды оор жаракаттары менен ооруканага алып кетишкени кабарланды. Бирок көп өтпөй каза болуп калганын билдиришти деп айтылат маалыматта. Рөлдө 60 жаштагы айдоочу болгон. Факты боюнча текшерүүлөр башталды. Гонконгдун аэропортунда Кыргызстандан барган жүктөн 11,3 миллион долларлык баңгизат табылды. Маалыматка ылайык баңгизат керамика буюмдары жүктөлгөн жыгач такталар арасынан табылган. Гонконг полициясы Кыргызстандан керамика буюмдары экспорттолбогондуктан жүк шек жаратканын айтып, текшерүүдөн кийин 88 килограмм метамфетамин чыкканын маалымдады. Жүктү алып кетүүгө келген 54 жаштагы адам кармалганы кошумчаланды. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитети оорукана жетекчисине жеке клиникада иштөөгө тыюу салган мыйзамды колдоп берди. Мындай чара дарыгерлердин башка жумушка алаксыбай клиникада иштөөдөн пайда табууга кызыктар болбошу үчүн кабыл алынууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары учурда оорукана жетекчисинин айлыгы орто эсеп менен 20-25 миң сом экенин маалымдады. Депутат Элдар Абакировдун айтымында бул чоң көйгөй. 20-25 миңге нормалдуу адис иштебейт. Мыйзам туура эле. Кызыкчылыктардын кагылышуусу деген жаман нерсе. Алар деле мүмкүн бейтаптарды байкап туруп өзүнүн клиникасына буруп кетет. Мамлекеттик ооруканалардын жетекчисинин айлыгын жакшыраак кылып көтөрүп туруп, ушул мыйзамды киргизсек ошондо жакшы иштейт деп ойлойм. Болбосо азыр кесипкөй адистин баары кетип калат же чоң коррупция болот деди эл өкүлү. Кыргызстанда ушул тапта жалпысынан 193 мамлекеттик оорукана бар. Президент Садыр Жапаров 7-8 октябрда КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Орусиянын Москва шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев маалымдады. Үстүбүздөгү жылдын 8 октябрында Орусияда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин алдыдагы жыйынынын жүрүшүндө шериктештикке мүчө мамлекеттердин соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөсүндө кызматташтыгын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. КМШнын бул саммитине шериктештиктин мамлекет башчыларынын катышуусу күтүлүүдө деп белгиледи Муратбек Азымбакиев. 7 октябрда Кыргызстанда 2025 жылы ажылыкка бара тургандарды каттоо башталып, 3258 киши баштапкы 2000 долларды жана кайтарымсыз 1200 сомду элдик банкка төлөдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каражат которбогондор электрондук базага катталбай тургандыгын маалымдайт. Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги 2025 жылдагы ажылыгы үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлгөн. Сауд Арабиясынын саламаттыкты сактоо министри ажылык сапарга бара тургандарга бир катар медициналык талаптарды койгон. Ага гемодиализ алып жаткандар, кычкылтек бет кабын колдонууну талап кылган, өнөкөт өпкө оорусу барлар боор циррозуна, химиотерапия алып жаткан рак оорусу барларга ажылыкка барууга уруксат берилбейт. Бул тизмеге кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларга кабылгандар, өз алдынча кыймылдай албагандар дагы кошулган. Сауд Арабиясы 2024 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылыкка баруунун акысы 3750 АКШ доллары деп бекитилген. Ажылык ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Быйыл ажылык зыярат 14-19 июнда болгон.